Бишкек жана Ош шаарларында 100 орундуу 2 оорукананы куруу иштерин тез арада баштоо керек. Мындай тапшырманы Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында берди. Премьер-министр белгилегендей, 2 шаарда курула турган ооруканалардын орду жана долбоору даярдалууда. Бишкек жана Ош шаарларында ооруканалардын курулушун ушул жуманын ичинде баштоо керек. Бул иштерге өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жооптуу. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги аталган медициналык мекемелерди тийиштүү жабдуулар менен камсыз кылуусу зарыл, деди Кубатбек Боронов. Республикалык штабтын отурумунда өлкө аймактарында колдонулбай турган бош имараттардын багыты өзгөртүлүп, ооруканага ылайыкташтырылары дагы айтылды. Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги менен биргеликте колдонулбай турган имараттарды тез арада оңдоп түзүүдөн өткөрүүгө тийиш. Алар 1 айдын ичинде медициналык мекеме катары иштей башташы керек. Ооруканалар 100 бейтапка ылайыкталып, анын ичинен 25-30 реанимациялык орун болсун, деди өкмөт башчы. Өлкөнүн ар бир аймагында медициналык бет кап жана жеке коргонуучу каражаттарды чыгара турган цехтерди ачуу боюнча иштерди тездетүү шарт. Бул тууралуу дагы Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын отурумунда билдирди. Аймактардагы жарандарды бет кап жана жеке коргонуучу каражаттар менен толук камсыз кылуу үчүн ар бир облустта цехтер ачылышы керек. Облус жетекчилери бул багыттагы иштерди көрүүгө тийиш. Чыгарылган продукциянын элге жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн баасын дагы көзөмөлдөө керек, деди өкмөт башчы. Муну менен катар премьер-министр ар бир аймакка компьютердик томография аппаратын алуу боюнча иштерди күчөтүү тапшырмасын берди. Аймактарда компьютердик томографиянын иштешин камсыздоо керек. Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бул медициналык аппаратты жайгаштыруу, ордун тактоону уюштуруу маселелерин тез арада чечүүгө тийиш. Компьютердик томография аймакка жеткирелер менен дароо ишке киргендей болсун, деп Кубатбек Боронов кошумчалады. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт тарабынан дары-дармектердин тартыштыгын жоюу боюнча көрүлүп жаткан чаралар талкууланып, саламаттык сактоо министрлигине аймактарды медициналык каражаттарды үзгүлтүксүз камсыз кылууну көзөмөлдөө тапшырмасы берилди. Күндүзгү жана түнкү стационарларга, ооруканаларга борборлоштурулган кычкылтек киргизүү иштери максималдуу түрдө тез арада жүзөгө ашыруу керек. Бул тууралуу Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтты. Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги борборлоштурулган кычкылтек киргизүү үчүн өлкө аймагындагы ооруканаларга ревизия жасап, схемасын түзүү керек. Ушундай эле иштерди Бишкек шаардык мэриясы дагы жүргүзүүсү зарыл. Өзгөчө реанимациялык бөлүм ачылган медициналык мекемелерге тез арада кычкылтек киргизүү зарыл, деди өкмөт башчы. Муну менен катар ооруканалар жана стационарларды кычкылтек менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн Жалал Абад облусундагы Майлуу суу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коомунун өндүрүш көлөмүн кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу тапшырмасы берилди. Заводдон өндүрүлгөн кычкылтекти ташууда коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурулсун, аймактарга жеткирүү шарттары комплекстүү түрдө каралууга тийиш, деп кошумчалады Кубатбек Боронов. Жыйындын жүрүшүндө ооруканалардын реанимациялык блокторун, электр энергиясынын альтернативдүү булагын түзүү, генераторлорду орнотуу ишин күчөтүү тапшырмасы берилди.